Жалал Абадда мазут ташып бара жаткан унаа оодарылып кеткен. Социалдык тармактарда Жалал Абад облусунда Нарын дарыясындагы көпүрөдө мазут ташып бара жаткан жүк ташуучу унаа оодарылып кеткендиги тууралуу видео тарады. Видеодо мазут көпүрөнүн каптап жатканын көрүүгө болот. Ал дарыяга түштүбү азырынча маалымат жок. Манас аэропортунда тумандан улам каттамдары токтотулууда. Бүгүн Манас эл аралык аэропортунда аба ырайынын бузулушунан улам каттамдар убагында аткарылбай жатат. Калың тумандан улам учуп конуу тилкесиндеги көрүнүш 175 метрге чейин төмөндөдү. Ал эми талап кылынган минималдуу көрсөткүч 800 метрди түзөт. Ушуга байланыштуу 3 авиакаттам кечигип калды. Аэропорт администрациясы каттамдардын коопсуздугу биринчи орунда экенин белгилеп, каттам боюнча чечимдер учурдагы аба ырайына жараша кабыл алынарын билдирди. Жүргүнчүлөргө каттамдардын абалын авиакомпаниялардан тактап, маалыматтын жаңыртылышын көзөмөлдөп туруу сунушталат. Эртең видео чыгасаң, уя албайсың. Атасы өлгөндөн анан сакалга айтат. Бейиш жок. Азыркы жашоо бейиш. Жүргүнчүнүн сакалына асылган адамдын видеосу тарады. Бишкек шаарындагы автобустардын биринде мас абалындагы эки эркек киши сакалы бар жүргүнчүлөргө кол салган. Күбөлөрдүн айтымында жаңжал унаа жүрүп бара жаткан учурда чыгып, башка жүргүнчүлөрдүн арасында коркунуч жараткан. 18 жаштагы кызды ала качышкан чүйдө эки жигит кармалды. Окуя 13 январда түнгү саат 12:30 чамасында болгону маалымдалды. Жабырлануучунун айтымында өзү менен чала тааныш, жаран таанышы менен келип, анын эркине каршы никеге туруу максатында күч колдонгон. Кызды Сефаган үлгүсүндөгү автоунаага күчтөп отургузуп алып кетишкен. Бул факты боюнча никеге туруу максатында ала качуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүүлөр 24-23 жаштагы жарандар кармалды. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө уланууда. Бишкекте жол чатагы тапанча көтөрүүгө чейин жеткен. Социалдык тармактарда жолдогу пикир келишпестиктерден улам тапанчасын көтөрө чуркаган айдоочунун видеосу тарады. Анда бир айдоочу башкасын тапанча менен коркутуп жатканын көрүүгө болот. Пикир келишпестик эмнеден улам келип чыккандыгы тууралуу маалымат жок. Ал эми милиция факты катталганын жана видеодогу жарандын өздүгүн аныктоо жүрүп жатканын маалымдады. 10 миңден ашык катталуучусу бар блогерлер салык төлөйбү? Маданият министрлигинин жообу. Соц тармактарда ушундай өңүттөгү расмий кат тарап жатат. Аны тактоо үчүн Маданият министринин орун басары Марат Тагаевка байланыштык. Азыр талкуу стадиясында ар кандай сунуш пикирлер айтылууда. Бул ошонун бири. 10 миңден ашык катталуучусу бар деген формулировка. Бул курултайдын катышуусунун суроосуна жооп катары айтылган. Ал кишинин суроосу дал ушундай формада берилген. Ошол эле учурда 10 миң катталуучусу бар ар бир адам сөзсүз эсеп ачууга тийиш деген талап жок. Маселеге негизинен жарнама аркылуу кириш этип жаткан блогерлер тууралуу болуп жатат. Бул акыркы чечим эмес. Мыйзам долбоорунун тексти даярдалгандан кийин ал коомдук талкууга чыгарылат, деди Тагаев. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 миң доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Разансай. Алейкум ассалам. Разансай, Турцияда мосто бензовоз битум менен одагылыптыр. Бүт асфальт капкара, машиналар битум болуп келип атат. Жол пробка. Битум дагы тайгаланып атат. Битумдар мына жерде чачаган. Ой, биле. Бантикам жерге жамаш болду. Булш деп. Өлдү.